Электр энергиясын берүүдө мындай мүчүлүштүктөр дээрлик күн алыс катталып турат. Шаардын кайсы бурчунда болбосун жарык өчсө, кызматкерлер күн түн дебей барып оңдоого даяр. Мисалы азыр кыштын күнгө даярданып, жаздын күнү даярданып, кышкыга даярдык кылып, кыштан жакшы күйбөй, бузулбай чыгып кетишке даярданып жүрөбүз. Азыр эми бул жерге аварийный келдик. Күйүп калган жерлерин оңдогону. Электриктердин айтымында бул тармакта иштөө оңой эмес. Ток менен алышып, жумуш аткаруу түмөн түйшүктү жаратат. Бирок ага карабастан өз кесиптерин сүйүп иштешет. Кайсыл мезгил болсо да алар электр чубалгыларын жана көмөкчү чордонун оңдоп, үзгүлтүксүз кызмат көрсөтүү алардын милдети. Ошол жерге барганда биринчи аба чубалгыларын бир сыйра көздөн өткөрүп, эмне үчүн күйгөнүн текшеребиз. Андан кийин ошол эч кандай неме чыкпаса, ошол жерин оңдоп түзөп, анан калкка электр энергиясын беребиз. Ош шаардык электр энергиясын сатуу мекемесинин электр түшүрүүчүсү Абдыкадыров Талант Козубаевич. Энергетика кызматкерлеринин кесиптик майрамы бул жылы да унутта калган жок. Өзүнүн ишин так аткарып, үзүрлүү эмгектенген кызматкерлер бүгүн кала бийлигинин жана шаардык кеңештин сыйлыктары менен сыйланышты. Анда энергетика тармагындагы жетишкендиктер тууралуу да маалыматтар айтылды. Эле ар бир күндүк, даже ар бир сааттык түйшүгү оор деп айтмакчымын. Себеби баягыдай энергетика бул катачылыкты да кечирбеген кесип. Түйшүктүү кесипти аркалаган кызматкерлердин арасында 30 жылдан ашуун убакыттан бери иштегендер да бар. Алар өмүрүн ушул тармакка арнаганы менен сыймыктанышат. Көп татаалдык нерселер көп болот. Ошон үчүн бүт жумушчуларыбыз баарыбыз как военный деле иштейбиз да. Түнү дебей, түнү болсо түнү, күндүзү да күндүзү ушу ишибиз көп болуп турат да. Энергетиктердин күнү 1966 жылы СССРдин Жогорку кеңешинин президиумунун указы менен 1920 жылы бүткүл Орусиялык кеңештин 8-съездинде Орусияны электрлештирүү мамлекеттик планын кабыл алуу күнүнө карата кабыл алынган. Кыргыз мамлекетинде энергетиктердин күнү өкмөттүн токтому менен 1994 жылы 30 июнда бекитилген. Бул майрамды Орусия менен Кыргыз мамлекетинен тышкары Беларусь Республикасы, Армения жана Украина белгилейт. Мимоза Жаныбек кызы, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак.